кылып атат. Жалып кылды эле. Мектеп сат бердипчи. Здание мектепке да бар. Ошондой болуп калды ошондой. Мен айтайын, мен мерге 1 секундта туруум эметим келбейт да. Эгерде өкмөттүкү мектепке бериш керекпи? Мектепке бериш керек. Ал сиз биякта ишмердүүлүктү эмненин негизинде кылып атасыз? Аркыңызчы аркыда мектеп бар го. Ошо мектептин зданиясы да бар. Зданиясы болчумур да. Анан муну чоңдор өздөрү эмне мафия кылганын өздөрү билет да. Биздин иши жок да. Жок, сиз антпесеңиз баягы эл үчүн колоонду болуп атасың го эмне мерде. Мен эме алган жокмун. ТРМР уже көрүнбөй да алган бул. Эрлан өз тазалап. ТРМР чырмок басып көрүнбөй вообще жок болуп калган да. Onun içinde көчүп кетем. Мен эч проблема жок берде. Сынташ айыл өкмөтүндөгү Ротфронт айылында мектеп бар. Мектептин карамагына кирген бул имарат бүгүнкү күндө тигүүчү жай болуп эсептелинет. Бирок убагында мектеп болчу. Азыркы тапта эмне себептен билим берүүгө багытталган иш-чаралар өткөрүлбөй, жеке ишкерлик иш-аракеттери болуп жаткандыгы баарына бүдөмүк. Имарат мектеп болуп эсептелет. Ушул айылдын мектеби. Анан бул жактын ушу жогорку кеңешке ушул айылдан, ушул Ыстык Ата районунан депутат болгон мырзалардын бири чатырын алмаштырып берип жаткан экен. Эми атын айтпай эле коелу, баягы пиар болуп калбасын деген. Анан бул жакта эң кызык нерсечи, бул өзү мектеп, балдар окуйт. Анан таар. Могул да мектеп сири карайт да тур, начальник класс окуйбу? Аркы неме эмне болду эле тиги жанагы? Шойин цехчи. Кимдики? Ал Эрлан деген го дейм. Жок, бирок здание мектептики да бар туурабы? Ошондой болуп калды ошондой. Анда эми мурдагы эмелер билет да. Мурдагы чоңдор билечи. Ал эми бул документтерге көз чаптыра турган болсок, Ротфронт айыл чарба бирикмесинин төрагасы менен Ротфронт орто мектебинин директору Бексултановдун ортосунда келишим болгон. Анда өзүңүздөр көрүп тургандай, мектеп имаратынан бир даанасы, кол өнөрчүлүк, сарайдын экинчи бөлүгү, дааратканаларды баш кылып өткөрүп берген. Өмүрү агай, биякта элдер Жалып кылып атат. Жалып кылды эле. Мектеп сат бердипчи. Бирок сиз айткан жок албетте. Такта ретинде анан эмне болду эле, кандай болду эле, баягы билим берүү мыйзамына деле дал келип кетмеспи. Ошон үчүн кызыгып сурап келип калганыбыз ошол болду биздин. Мен мектеп, жаңы мектеп салат. Хозяйство салып берем го дейм, ошо мен билгенден. Тиги мектепти. Тиги мектеп салып берем. Эки этажды. Эки этажды. Бул фальттын эмеси менен демилгеси менен салынат. Ошондон кийин ошол учурда жаңы мектепке берип, анан бул мектепти хозяйство болуп берди, мекбак кылган. Ким? Хозяйство Фалик, ошо жанагы окууханын председатели, директору да. Ошол. Ал сиз биякта ишмердүүлүктү эмненин негизинде кылып атасыз? Кимдин уруксаты менен кантип? Кандай рухсат? Эмне рухсат эмеспи? Жок, идесеңиз, жок, сиз антпесеңиз баягы эл үчүн колоонду болуп атасың го эмне мерде. Мен эме алган жокмун да. Бир кылмыш кылган жокмун да. Байке, сизди бирөө күнөөлөгөн жок, жери жок. Конституциянын негизинде мыйзам сиз күнөөлөгөн эч ким жок. Сиз ооба жеке ишкерлигиңизди кылып атасыз, өзүңүздүн жумушуңузду кылып атасыз. Ооба, бирок ошо сизде азыр кандай документ бар, эмне тийиштүү, уруксат менен кимден деген баягы мага элдин айтканын айттым сизгечи. Анан эми сиздин дагы немеңиз бар да. Мен азыр бул жерде жеке ишкер. Ооба. Налог төлөнүп атат. 25 киши соцфонд, подоходный налог иштейт. Трудовой трудовой договор менен кадимкидей налогтордун баары төлөнүп ай сайын. Жок, бул имаратты ким? Мен мындай айтып берейин. Баягы бул 95-жылы бөлүнгөндөн кийин колхоз иштеп турду. Анан жылдан жылга колхоз чачырап, үлүштөр бөлүнүп кетип атты. Жер менен бөлүнгөндөр жер менен кетип атты, техника менен кеткендер техника менен кетип атты. Анан кийин бул жыл чындыгында бир каралбай калды бир. 10 жылдай бир каралбай калды. Туруп калды. Анан мен окууханын председатели бар. Омуралиев улан. Жашоочуларга бир иш ордун ачып берейин деп кайрылдым. Ушу зданияңар бекер бош турат. Арендасын төлөйүнбү, кандай жол жобосун айтыңыз. Жол жобосун айтсаңыз, эгерде айыл тургундарына
жумуш бере турган болсоң мындай эле кирпичте бер. Баягы бош тургандан көрө кирпичте бер. Мына ошо мен иштеп атам. Түшүнүктүү. Мен дагы бир информация берип кетейин. Элде может ошондой информация кеткендир. Мен ошол жерде келип ээлеп алды, сатып алды депчи. Ушундай болот атабы? Мен айтайын, мен мерге 1 секундта турум эметим келбейт да. Эгерде өкмөттүкү мектепке бериш керекпи? Мектепке бериш керек. Мейли балдар эме болсун. Мен 1 мүнөт өтпөйм. Бошотуп берем. Мен эч мердемем жок. Сынташ айыл өкмөт башчысы бул ишти жакын арада эле билип, тигүүчү цехти иштетип жаткан жеке ишкерге барып, имаратты бошотуп коюусун өтүнгөндүгүн билдирди. Президентибиздин указына ылайык кайрадан эле бул мектептин имараты болуп катталып калган, эмеде реестрде мектеп болуп турган үчүн биз азыр буларга жана жетекчиси менен сүйлөштүк, жетекчисине кат жөнөттүк. 10 күндүк срокто баардык имараттын ичиндеги эмелердин баарын бошотуп чыгарып бизге кайра өткөрүп бергиле деп. Баягы өткөрүп берсе, биз аны бошотуп берсе, биз ал жакта каттайбыз өзүбүздүн балансыбызга. Тагыраагы өзүңүздөр баланска каттагандан кийин ал жактагы балким дагы мектептин дагы класстар көбөйүп калышы мүмкүн экен да. Ооба. Эми ал жакка дагы азыр бүгүнкү күндө ремонт керек. Ал жактын дагы баягы эски чатырынан бир сыйра карап чыгыш керек, анан ичин дагы бир сыйра косметикалык ремонт кылып чыгыш керек.